17 январда Араван районунун 22 жаштагы тургуну Тепе-Коргоо милиция бөлүмүнүн башчысы андан 200 акш акчасын талап кылгандыгын айтып, ички иштер бөлүмүнө кайрылган. Эгерде аталган сумманы бербей турган болсо, дүкөнүн жаап салууну айтып, опузалаган. Ал эми кечээ күнү аталган милиция кызматкери 7000 сом алып жаткан жеринен кармалганы белгилүү болду. Я КСГ КНБ по городу Ошской области. Коррупцияга каршы күрөшүү кызматы менен Ички иштер министрлиги паракорчулукка каршы күрөшүү иш-чарасында Тепе-Коргоо милиция бөлүмүнүн жетекчиси 7000 сом алып жаткан жерден кармалды. Учурда тергөө иштери башталды. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин пара алуу жана кызматтык абалдан кыянаттык менен пайдалануу беренелери боюнча кылмыш иши козголду. Который вымогает у него $200. Бул жаңырган жылдагы өлкө боюнча паракорчулукка байланышкан жалгыз факт эмес. Буга чейин Чүй облусунун Кант шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкери милициянын лейтенанты карапайым тургундан $500 алууга шектелип кармалган. Бул факты боюнча прокуратура кылмыш ишин козгоп, учурда тергөө иштери жүрүүдө. Табылып атат $500 менен бул дагы милиция кызматкери коеюн деп берип коюшупчу, канчасы жабылып калып атат. А бул 10-дон 20-дан бири гана арыз менен кайрылат граждандар. Айласы кеткенде гана, көрдүңөрбү? Ал эми Борбор калаадагы милициянын майору Төлөн Камчыбек уулу жараткан жол кырсыгынан жаш балдар жабыркаганы айтылган. Кырсыкка көбө болгон жарандар милиция кызматкери мас абалында болгонун билдиришкен болчу. Териштирүүлөрдөн соң анын спирт ичимдигин колдонгондугу аныкталган. Буга байланыштуу Төлөн Камчыбек уулу жумуштан алынып, административдик жоопкерчиликке тартылган. Тергөөчү. Аты жөнүңүздү? Камчыгул Төлөн. Иә. Камчыгул Төлөн. Камчыгул Төлөн. Тартип сакчылары катышкан мыйзамсыз аракеттердин жылдан жылга көбөйүүсүнөн улам коомчулуктун аларга болгон ишеними төмөндөгөнү байкалууда. Азыр жок болуп калды. Мурун бар эле. Коомго кичине анча-мынча зыян келтирип койгон милициялар да бар. Аларды көрүп ишеничтен кетесиң. Алар ишеничтүү деле мындай иш кылышпайт го деген ойлойм да. Көп эле аларга ишене бербейт го дейм. Укук коргоочу Манап Шаевдин пикиринде милиция кызматкерлери коомдугу өз ордуларын жакшы биле беришпейт. Мындан улам алар себепкер болгон жагымсыз окуялар жүз берип жатат. Өлкө бийлиги реформаны кое туруп, алардын кызматтык деңгээлин көтөрүү багытындагы иштерди аткаруу керек деген ойлор ортого салынууда. Бул ички иштер министрлигинде реформа ушул милиция качан жаралса ошондон бери реформа болуп келатат. Айлык көп алып аткан милиция кызматкери эч качан пара алам деп ойлобойт. $100 пачкация этпейт. Туурабы? Ошон үчүн мамлекеттер тарабынан дагы бул милиция кызматкерлерине көңүл бөлүш керек. 2010 жылдан кийин дайындалган бардык өкмөттөр ишин алгач ички иштер министрлигин реформалоодон баштаганы белгилүү. Бирок ал өзгөртүүлөр өз жемишин бербей жаткандай. Мээрим Осмоналык кызы, Темирлан Эрнис уулу, Нур Ньюс.